Бүгүн биздин куттуу студиябызга келген коноктор мына искусство факультетинин 3-курстары, тагыраак айтканда бизде Акжол Назира Алиулу жана ошондой эле Алмазбек кызы Толкунай деген кыздарыбыз келип отурат, жигиттерибиз келип отурат. Студиябызга кош келиңиздер. Кош келдик. Эртең менен маанайыңыздар кандай? Биринчи маанайдан башташ керек. Кандай туруп алдыңыздар, кандай эс алдыңыздар дегендей. Маанай жакшы туруп алдык. Эң сонун мен эфирден сыртка да айтып кеттим. Сонун туруп келдим. Эфирден сырткары да сүйлөшүп эфирден сырткары дагы сонун маек куруп турганбыз. Азыр болсо дагы эфирдин жүрүшүнө дагы маек кылабыз. Деги эле эмне жаңылыктар болуп атат? Дароо эле жаңылыктардан баштайлычы. Ошол кечээ каникулга айылга барып келдик деп. Айылга тынчпы дегендей өзүңүздөрдү тааныштырып, эл менен учурашып, кайсы жактын кулунусуна кана Акжол сизден баштайлам. Мен ошол областына караштуу Өзгө район Красмай айылынан болом. Өзгөнүн кулуна. Өзгөнүн кулуна. Өзгөнүн жигит. Мен Алай районуна караштуу Гүлчө айылынын кызы болом. Кандай суроо кыска жооп бер. Жаңылыктар жөнүндө да сурап кеттиңиздер эле. Саламдашып. Жаңылыктарым абдан көп, меники азыр айтып бүтсөм түгөнбөйт. Болду ушул. Демек эфирдин жүрүшүндө дагы сонун жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп олтурасыз деген үмүттөбүз. Мен өзү саламдашып алыңыздар деп берсем, бизде жаңылык көп. Мен Алайдан болом, мен Өзгөндөн болом. Эми негизгиси жаңылыктар көп экен. Мисалы бурчун көрсөтүп койсок болобу жаңылыктын? Жаңылыктын бурчу ошо жакында эле өзүм окуу жайымдан агайым менен Казакстандын Түркистан областына барып, ал жакта дагы ошо кыргыздын атынан ошо комуз менен биздин кыргыз улуттук аспабыбыз болгон комуз менен ал жакта дагы казактарга, түрктөргө, ошондой Азербайжан, ар кандай улуттарга өзүмдүн өнөрүмдү тартып алып келдим. Буюрса дагы алдыда да чоң бир иш-чарага абдан катуу даярдап. Бул Ош шаарынын атынан барып атасыз? Жок, Ош шаарынын эмес, Ош мамлекеттик университетинин атынан барып атам. Эмне университеттин атынан? Ооба. Ал жерде кандай өзгөчөлүк, кандай? Ал жерде ар улут бар экен. Ошолор өздөрүнүн бийлерин, өздөрүнүн ырларын улуттук көрсөтүп атышты. Мен ошол жерде жалаң ошо бүткүл ошол жактагы кыргыздардын атынан чыктым да. Мен үчүн абдан чоң сыймык болду. Бир эле сиз бардыңыз Кыргызстанга? Жок, бир эле мен барган жокмун. Башка Бишкектеги университеттерден дагы барышты. Бирок мен эле чыктым. Ошол бизде эмне жаңылык болуп атат тойлордон бөлөк? Бизде жаңылык Эламан Жалалов деген агайыбыздын Эртең кеч деген ыры чыккан ошону мен өзүмө жаздырып, ошону азыр үн түшүрүп Эстрада жаатында, Эстрада. Буюрса Эстрада жаатында да ырдап калып. Агайдан рухсат алып, кол койдуруп, алдына барып, куда түшүп, өзүм өткөз. Демек сиздин да аткарууңузда окуга турбайсызбы? Буюрса. Бирок ушундай чыгармачыл агайлардан же болбосо улуундагы эжелерден, багалардан, ырларды алганда кандай эмелер кандай болот? Баа башы дегендей кудашып барганда деле кабыл берилет. Биз жөлө рухсат сурап эле алабыз. Тааныш билиш Өзүнүн агай болгондон кийин берет. Анда мен Толкунай кызыбыздан суранып кетейин. Ошол жакта кайсы чыгармаларды ойнодуңуз Түркмөнстанда деди? Ал жакта биз ошо өзүбүздүн ошо искусство факультетинде мугалим болуп эмгектенип жаткан Жолболду Алибаев деген ушу бүткүл кыргызстандыктар тааныган бир улуу инсаныбыз бар. Ошонун Өзгөчөм деген чыгармасын аткардым жана Жылкычынын ыры деген. Бизге бүгүн кайсысын даярдап келдиңиз? Сиздерге Сыймык Бейшекеевдин Кызганыч аттуу чыгармасын. Биз Түркмөнстанга аткарган ырды окшойбуз деп. Сыймык чак эле, мейли. Аны да алабыз, кызганычын да алабыз. Кыргызда кыздын атылып, кыз сыйлабасы макулук дейт. Анда шу дегенде эле биз ушул Толкунай кызыбыз, Толкунай кызыбыздан жагымдуу чыгарма менен бирибиздин жүрүшүн бир шамга билип алалы дегенде. Жалгыз тек бурусу бар 3 кылгымыз, чертилбей, күүгө келбейт, чебер болсуз. Анда эмесе жалпы теле көрүүчүлөргө жана сиздер үчүн ушу Сыймык Бейшекеев агабыздын Кызганыч аттуу чыгармасын аткарып берсем. Гөлүмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн.
кешиге караның болып кечине карректин батсаң ичине каратпай телем өзүңдү карашы бузук кишиге карасаң башка кишиге кан толо түшөт ичиме эликсе жүрөк булкунуп бола албайм көчүмө жанаша калсаң кечине жалдырап карайм жүзүңө балекет кылбасаң экен башканын кирип түшүнө билети бойду санамды биликтей күйүп жанамбы элестеп жүрүп өзүңдү эсчинди болуп каламбы кыйсыпыр кылдың санамды кыргыздан сендей табамбы сыртыңдан жүрүп кызганып сыр колу болуп каламбы көлөмүң болуп кичине көзүмдүн батсаң ичине көргөзбөй алып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге айтканга күйүп айла жок ашыктык оту кайда жок мени сүй эгер ишенсең мен сүйгөн менен пайда жок мени сүй эгер ишенсең мен сүйгөн менен пайда жок Эй, баракелде, баракелде. Балким сүйүп көрүңүз пайда бардыр дегендей. Бул чыгарманы аткарганда Сыймык Бөшекеев албасын чамасын жөнүн жай аткарбаса керек. Балким бирөөнү кызганып ошого арнап аткарган. Мен негизинен буга чейин деле негизинен ушу ыр мындай жүрөгүмө жакын да. Эмнегедирчи көп болду бун ушул башка жака барсам дагы ушулар менен баштайм да эмнегедирчи. Мага салт болуп калды. Улуу сөздү жашырса кереги жок, бирок өзүңүз бул ырларды мисалы окуп жүрүшүндө эч качан мугалимдер бербейт, да? Жок, бербейт. Кызыгуу менен өзүңүздөр ноталарын таап, өзүңүздөр обломго түшүрүп, таап, издеп, анан өзүңүздөр ырдайсыздар, э? Негизи аккордеондо окуган деле достор көп айтып калат да. Мен аккордеон тез эле ырдап, анан ырдап калышым керек, бирок жок, ал жерде баягы өзүнүн музыкалык эмелер ойнойт. Мындай комузда деле болсо керек, э? Ооба, ошондой болот. Баарында эле, баардык эле музыканттар. Биринчи баягы жөжөдөн баштап, кийин аксак теке кылып. Ооба. Биринчи мен деле ошо, бирок негедир мен кыздын ыры деген жакшы чыгарма менен баштаган экенмин да. Ошо комуздучу. Ошодон кийин эле анан жалаң эле ошо сүй жөнүндө болуп кетти. Ошодон кийин деле ырлардын баары эле. Ооба. Акжол менен дагы сиз менен сүйлөшөлү, Акжол. Сизде дагы ушундай комуздон деле бирок бир аз кыйыныраак болуш керек аккордеон. Буну дагы үйрөнөрдө азыр көп досторуңуз ыр менен кошуп дагы чыртып алгандар болуш керек, э? Сиз бул кандай ырдап калдыңыз? Негизи окууну бүткөндөн кийин көпчүлүктөр ырдап чүрүп калат го. Ойлонбой жооп бериш. Калп айтып койсоң, калп айтып койду айтпайм. Айтпайтыр. Ошо ар бир аспаптын өзүнүн кыйынчылыгы бар. Биз окуганга чейин мурда черчүү элек же кандай? Окугандан мурда кичине черчилек бир аз. Азыр эми бул жака келип, бул жакта жакшы үйрөнүп калдым. Кандай бир жакшы үйрөнүп калганыңызды бизге бир тартуулап бериңизчи. Бир сиздин талантыңызды көрөлү. Солкунай кызганып кетти. Мен аны билген жок деп ырдап берейин. Сен аны сезин. Алым сабак ырдап атышат экен.
жаныңа бара албастан ирактан карап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun. Жок нерсем табылгандай, жараттан арылгандай. Жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай. Жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай. Sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun. Жақындап барғым келді, жақшы сөз айтқым келді. Жаныңда жарым үнеп, бір болып қайтқым келді. Жаныңда жарым үнеп, бір болып қайтқым келді. Sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun. Жаңырған саатта пайыз программасы кайрадан өз берүүлөрүн алдыга карай улантат. Биз бүгүн конок белген болгон маегибиз ким болмосо тааныштырып коеюн. Ооба, чындыгында эле телекөрүүчүлөргө дагы бир ирет эскерте кетели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо бүгүн Египетке сапар тартканбыз. Египет мамлекети жөнүндө кеп кылып жатканбыз. Мына ошол Египетке болгон сапарыбызда дагы сонун бир жолдон алып алганбыз конокторду, анан ушул коноктор менен тааныштырып алалы. Искусство факультетинин 3-курсунун бизде студенттери конокто. Акжол Назарали уулу жана ошондой эле Алмазбек кызы Толкунай деген уул кыздарыбыз жашынакай мынакей музыкалык аспаптары менен биргеликте бири-бирине сезимдерин арнашат дебейсиңби? Даярдап келди дегендей. Эми азыр 3-курста окудасыздар, буюрса алдыда модулдар, экзамендер башталат. Ийгилик каалайм. Азыр биринчи эле айтып алайын, өзүм студент болгон үчүн. Негизи мына ушул баа шерине деп жашынакай ушул студенттер арасында дагы бир шылтоон менен биргеликте айыл жергесинде ушул искусстводо окуган көп досторду көрүп атам. Айылдарга барып концертте коюп дегендей. Бул боюнча бизде болуп атабы концерттер? Сиздерде Акжол? Бул боюнча бизде болуп атат. Кече жакында папанын жергесине барып келдик, шерине менен бирге концерт коюп. Жакшы болду, эли жакшы келип, жакшы колдоду. Концерт шултобу же шерине шултоо болуп калабы? Экөө бир болуп. Биринчи шерине шултоо болот. Шеринен арты менен концерт болду. Жөн эле концерт коюп келебиз десе көпчүлүгү барбаса керек эле. Анан шерине деген үчүн дагы бардык да, ойноп келебиз. Ичинде плюс шеринес менен Ооба. аркалыңыздар. Бирок мен эки коен ат берген турасыздар. Эми бул дегендик жакшы нерсе деп ойлойм. Мен дагы өзүм оюм айтып келип атат. Баягы алдыдагы чоң сахнага чейинки бул кичинекей массажды басып өсүш керек. Кийин буюрса окуу жайды бүтүп, такш алып, ырлар даярдап, кийин ушундай шерине концерттерди мына ушундай чоң драмалык театрларда, чоң бир кинотеатрларда дегенде ушундай жерлерде концертиңиздерди коюп калганга бир жакшы мүмкүнчүлүк болсо керек. Эми секин баардыгын масштаб менен көргөн жакшы.
Сизде жашынакай жаңылыктар бар экен. Түркмөнстанга барып, агай менен Түркистанга барып жашынакай конкурстарга катышып келипсиз. Андан бөлөк дагы алдыда кандай пландар бар? Кандай конкурстарга катышайын деген? Дагы алдыда көптөгөн аябай көп ой максаттарым бар. Кудайга шүгүр азыр өзүмдүн ошо аракетим менен, үй бүлөмдүн колдоосу менен, жакындарымдын колдоосу менен чекеден кичине мындай ишке ашып келатат, буюрса. Анан мындай акыркы күндөрү мен бир жумушум ошол аягына чыгып же мындай көзүм жетмей сайын бир адамга же жакыныма мындай айткым келбей калыптыр да, негедир. Болду, түшүндүк ооба. Да көп аны алдыда көрөм. Буюрса жаңылыктар менен эфирге чакырып койгонго ошол күнгө жеткирген болсун. Негизинен жакшы маек болуп атат. Акжол, сизде жакшынакай ырды бүтүрүп атам деп атасыз. Бирок толкунай сиз ошол комуз менен ырдап, бул фольклор жактан ырдап атасыз, бирок эстрада жакка киришейин деген максаттар барбы? Өзү негизи мен кичинемден эле эстраданы жакшы көрөм. Анан бул чөйрөгө мындай бир өзүм деле түшүнбөй калдым, кандай аралашып калдым. Фольклорный жаатта кандай ырдап калдым билбейм. Негизинен эстрада ырчысы болгум келип, ушундай кыялданчумун да. Негедир баягы күзгүнүн астына туруп алып, садикке ошо бала бакчага барганымда деле Роза Аманова эжекелер чыккан, да көптөгөн ошо ырчылар чыкканга ошолордун ырларын ырдап, ошо тилим келбесе дагы ошентип жүргөнмүн да. Ошондо өзүңүз түрткү болдуңузбу же үйдөгүлөр бир жарым түрткү болду? Негизинен үйдө атам жаш кезинде ошо комуз ойногусу келишкен да. Анан өзүнүн тилегине жетпей калган экен, үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Ошон үчүн менден улуу эки агамды тең музыкант кылып тарбиялаган. Ошол жаатта көбүрөөк колдогон да. Анан мен дагы ушу музыкант болом, ырчы болом деп ошо окууну бүтүп атканымды айтсам, мындай каршы болушкан. Албетте кыз балага болбойт, эми кыргыздын эмесине туура келбейт деп. Анан өзүм ыйлап сыктап, ошентип атып эле конкурстарга катышып, ошентип атып анан акыры үйдөгүлөрдүн баарын макул кылдым да. Эми баардык эле адамдар ырдай албайт, баардык эле адамдар да үн эмес, бирок сизге мындай таланттуу үн кайсы жактан келип калды, ким тараптан дегендей? Мен апам ырдайт. Жаш кезинде ырдачу экен, көп жерлерде ошо анай болуп калат. Выступать этип жүрчү экен. Демек, музыкалык аспапты үйрөнгөндө эле дароо ошо биринчи эле комуздан баштагансыз. Ооба, комуздан баштаганмын. Эң биринчи эле ошо Раматылык Абдувалиев Бекболот агайыбыздын салымы чоң. Ошол искусство факультетине келгенимде мындай айтканда эч нерсени билбей эле келгем. Түшүнүгүм жок, только ырдайт элем. Анан ошондо ошо агай отуруп алып, акырын ошо комузду үйрөткөн да. Ошондо азыр 3-чү курста атам, 3 жыл болуп калды комуз ойногон. Жакшы. Биздин телегөрүүчүлөр таң каласы керек, алып баруучулар эмнеге эле Толкунай менен сүйлөшүп, Толкунай менен маек дегенде болосун. Акжол, бул үн мындай ким тараптан келди, же өзүңүздүн кызыгуубу? Же бизде туугандарда жокпу мындай нерсе дегенде? Барбы бирөө жарым ырдап? Бизде бар. Үйдө эле атам. Аккордеон эмес, гармошка чертет, торустарын аспабы. Ошол. Сиз канча аспапта ойнойсуз? Мен бир ошо аккордеонда, анан гитарада. Эки аспапта. Атам тараптан келип калган. Жакшы. Жакшынакай чыгарман да, сөз бүткөн жерде ыр башталсын дегендей. Анан дагы суроолор жаралыптылар. Шаң дурагынан болсо жакшы болот Акжол мырза. Телегөрүүчүлөр менен биргеликте шаңды билет, Жолдубайды билет бериңизчи. Анда Толкунай ырдасам деле сезбедим. Сабакка кетип аткан жолунан тозой элек. Aşıktı hayabay, canımı kıynadı. Hümmeçimin çalır, yürekte kıynadı. Tana
атып баратып қанат босойым сабаққа барушы жолыңнан тосойым егерде қайрадан түшіме кирсең сен бал ұйқы тартмақымын бардығын еңсеген таң атып баратып қанат босойым сабаққа барушы жолыңнан тосойым Aşıqtıq ayabay, canımны қиынадың Емне үшін мұншалық, жанымны қиынадың Таң атып баратып, қанат босойым Сабаққа барушы жолыңнан тосойым таң атып баратып қанат босойым сабаққа барушы жолыңнан тосойым Баракелде. Таспай қачайын деп. Біз Толқынай қызыбыз дару эле жооп даярдап турат. Сіздер атайын алып сабаққа даярданып деген ұқсайсыздар, ақындарша эле. Кайсы чыгарманы атарасыз? Анда эмесе ушу Канкей Раймалиева деген бир фольклорный ижаатта ырдап жүргөн жакшы бир ырчыбыз бар. Ошонун аткаруусундагы жакшы чыгарманы аткарып берсем. Анда эмесе буга жооп катар болуп калат экен. Басып чырайы, жан тартып назик ырайы. Бир керой болсо сендеги, бир эмес миңге сынайын. Көркүңө гүлкүң жарашып, гүлкүңдө сырлуу жарашып, билбейсиң кумар көзсекетай бир саган өзүмиң ашык. Талайын тапсын жан теңге жаксын бал кеби. Бир кыйрой болсо сендеги, бир эмес миңге сынайын. Гүлкүң жарашып, гүлкүңдө сырлуу жарашып, билбейсиң кумар көзсекетай бир саган өзүмиң ашык. Көп айтсам секет тарынба, көз караш менен карыба. Жаның болбой калган соң, жага бел жаным барына. Дагы айтам секет тарынба, тагдырлаш жарым жанымда. Эргүдөн чыккан бул ырдың ай эстей жүр кээде жадыңда. Дагы айтам секет тарынба,
тағдырлас жарым жанымда эргүдөн чыккан булырдың ай эстей жүр кээде жадыңда эргүдөн чыккан булырдың ай эстей жүр кээде жадыңда. Ой, азаматсыз. Мына сага жол толотпой кетип калды. Чыгарбай, жол көрдүңүз, айтты, эстей жүрүңүз, унутпаңыз дегендей. Биз негизи ар бир позиция программасында ушундай жакшынакай бир теманы тандайбыз, ар бир айдын жыйынтыгы менен бир мамлекетке барып эс алып келебиз дегендей. Өзү жакшы ниеттүү болобуз, бирок бүгүнкү темабызга байланыштуу негизи биз Египетке сапар тартканбыз. Пирамидаларга барып келгенбиз. Сиздерде кыялдар барбы? Кайсы бир мамлекет оюңуздарда эс алуу даярдап койгон кыялыңыздар? Кайсы мамлекеттерди эс алып келгиңиздер келет? Айтыр. Жок, кошо бирге барып келесиздер. Жок. Жок, Кудай сактасын дейбиз. Ооба, Кудай сактасын. Негизинен баардык эле адамга ушу саякаттоо мындай жакса керек, жакпаган адам жок болсо керек. Негизинен мен деле ошолор сыяктуу Дубай, Египет деген сыяктуу ушундай бир чоң ушундай өнүккөн мамлекеттерди эс алып, ушундай бир жан дүйнөмдү эс алдырып келгим келет да. Асман тиреген имараттарда колуңуз менен ырдап дейт. Айтпайын десем айтып атасыздар. Буюрса ушу июль айлары буюрса Турцияга баратам. Айттым, ошол бир жака барат. Эми буюрса деп туралы, анан ал ишке ашкандан кийин андан кийинки дагы чоң жаңылыктар менен дагы бөлүшөм. Буюрса укту. Ошол сиз деле бир мамлекетке барам деп коюң, эми алдын сабак болуп аткандан кийин жооп кайтарыңыз. Сизди таштап Түркияга алып кетип атат өзү, жалгыз комуз менен. Буюрса пландар деле жок бизде. Каникулда чөпкө чыгып кетебиз дейбиз. Чөпкө чыгып кетебиз биз. Канча кыялдасак. Айыл деген немеге барабыз десең, Дубайга. Ооба, негизи эми кайсы шаарга барып эс албайлы, бирок баары бир киндик кан тамган жерде, айылда таза аба менен ошол жерде каникул эс алган эмне жеткиресиң ошол күнгө. Анда биз жолу экөөбүз даярдап койгон Бир оюнубуз бар. ооба, келген коноктор менен буну ак жол тагып көрүңүз. Бул менен азыр Демек азыр сизди музыка коюп жамандайбыз. Түркияга барабыз. Азыр болгону наушникти такпай койбосун. Музыканы катуураак чыгарам. Сизге угулбайт болуш керек. Анан бири-бирибизге эле суроо берели, сиз бериңиз. Анан биз дагы жарандашып туралы. Болгону ак жолдо мүмкүнчүлүк болсун. Ооба, анан жок деген эле жооп. Башка. Ошол мүмкүнчүлүктөгү Ошол угултабы? суроо беришим. Ооба, анан жок. Башка сөздөрдүн кереги жок. Катуу айтпайбыз. Укпай айтам. Эмне дейсиң деген жооптор болбосун. Ооба, жок. Эриндердин кыймылына карап, ооздун кайсы суроону берип атканын өзүң деле билбесең дагы ооба, жок деп жооп берип турасыз. Анда мен бир музыкалык чыгарманы сизге коюп берейин. Буюрса, сурооңузду даярдап турсаңыз болот, Толкунай. Суроолорум даптыр. Музыканы болушунча биектетебиз. Угултабы? Угулбайтабы? Наушниктин өзүнөн дагы чыгарат окшойбуз. Ооба, ушундай кылып окшойбуз. Менин үнүм угултабы, угулбайтабы? Угулбайт экен, жакшы. Угулбайт ата? Болбойт. Болду, анда тагыңыз. Шаңыраак, катуураак музыка коелу. Айта албай жүргөн сөздөрдүн баардыгын азыр бул жерде Толкунай кызыбыз Айта албайт экен. айтып алса керек. Кайсы музыка катуураак чыгат экен эми? Бир музыканы кое бер. Ооба, бир музыканы кое берели. Сенин музыка кайсыл жака кетип калдың? Мындай алып, кулактын баарын жабалы. Мен өчүрдүм, даярсызбы? Кеттик анда. Музыка кеттик. Демек акырыныраак. Сен өзүңдү маймылдан бир аз сулуумун деп эсептейсиңби? Угулду, а? Угулуп калды. Жок, кызыктай кылат. Жооп бере бериңиз. Жооп бериңиз, ооба жок. Ооба жок деп жооп бериңиз. Бирок азыр кайра келме-кезек келет. Сен ооба и жок деп турсаңыз болгону. Дароо, мүмкүн убакыттан отурбайлы, ооба. Ошол суроого жооп берип коесузбу? Ооба жок деп коюңуз. Кайталап коюңуз. Сен өзүңдү маймылдан бир аз сулуумун деп эсептейсиңби? Ооба жок. Жок. Кийинкиси. Демек сен маймылдай эле коюп турбайсыңбы?
Ооба жок. Ооба. Дагы. Албетте тамаша. Sıra дара убактана турбайм. Сен аккордеонду мыкты ырдайсыңбы? Ооба. Наушникти кармабайбыз, угулуп калат. Ооба. Сен мени чын эле жакшы көрөсүңбү? Жок. Мүмкүн болсо ойлонбой тез Демек- жооп бериң, аракет кылыңыз, Ошону билдирбей. Кеттик. Сен эртең менен турганыңда сүйгөн кызыңды ойлондуңбу? Ооба. Мен ойлободумбу дебейсизби? Сен эртең менен саат 2-де тамактандыңбы? Жок. Оозуңузду кыймылдатып эле көрүңүзчү желе. Мынау сүйлөбөйт аты. Анда кызыбызга берели. Бунун Бул наушникти бир текшерип көрөлү, балким бул угулуп атат окшойт. Жолдай. Сүйлөп көрүңүз, Жолдай. Мени кара. Угулуп атат мага. Угулуп атабы? Угулуп атат. Эй, сени десе. Көрсө Болчу. Эмнеге мага келгенде текшерип каласыздар? Бул жерин жооп көтөрүп койсок. Акырыныраак. Акырыныраак сүйлөйсүң. Дебиз. Катуураак биздин уурду коет окшойбуз. Жолдой көрүңүзчү. Демек бул наушниктин өзүнүн көтөрө турган звук жок экен. Телефондун өзүнүн музыка коебуз. Коюп атам. Ушу болот. Bismillahirrahmanirrahim деп кийин. Даяр болсоңуз. Даярсызбы? Кеттик. Баштайбыз. Кандай? Жакшы. Угулуп атат окшойт, Жок, ооз кыймылдагандан билет атам. Кандай деди? Сиз ооба, жок деп жооп бересиз. Кандай деди окшойт? Ооба жок. Секинирээк айт. Жок. Угулатат ойлойбуз. Сиз секинирээк сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Тамак көп жейсиң. Дагы бир жолу кайталап койчу. Жок, кайталашың керек жок. Ооба жок. Ооба. Кыз балдар келчү. Ооба. Жигитиң жок. Жок, бары жок. Сүйлөсөң? Кандай? Жигитиң бары жок. Жигитиң менен кече жүрдүң, Жок. Биз берет окшойбуз, силер жолдоо бериңизчи. Биз береличи. Биз беребиз. Боянасызбы? Ооба. Демек бизден суроолор болот окшойт. Неге катуу сүйлөп атасыз? Сиз үнүңүз ушунчалык бийикпи? Ооба. Өзүңүздү ушундай талантты эсептейсизби? Жок. Анча деле таланттуу эмессизби ушундай? Жок. Рахмат, бар болдуңуз. Биздин Кандай суроолор болду? бул кызыбыз эриндире карап байкап атканын бизге билдирип турду. Бар болуңуз. Мен сиздин сүйлөгөнүздү бирок Укпадыңыз, Жок. Бирок Биздин аралык алыс болуп калды дебейсиңби? эриндире карап билип алса болот экен. Кичине аракет кылып аттым билгенге. Анда мен сиздерге дуэт даярдап келбедиңиздерби? Дуэт. Жок. Анда акыркы чыгарманы кимге берели? Жакшы бир чыгарма менен эфирибизди аягына жеткирип алалы. Мен комуздум эмнегедир мен көптөн бери колго албай койгон үчүн дагы азыр сиздердин астыңыздарда дагы сүрдөп жатат окшойт. Ой, анда Негедир мен үнү сүйлөшпөй- чыкпай абдан ошондоп атат. Бизден сүрдөбү? Бизден сүрдөбөй коебуз. Анда ажал сизден жашынага чыгарма менен эфирибизди аяктайбыз буюрса. Акыркы чыгарман кандай эле кетти. Кошулуп ырдасат эле болот. Демек, Кошулуп ырдасаңыз эле болот. Сиз дагы оштоп турсаңыз болот. Биз калтыр бул дүйнөдө дейин жакшы жерде. Сактар ырдап жүрөм 2-3 күндөн кийин. Салтыр бул дейт. Ansızlar ömür kısa, atıldı aytı urpa. İşlerim olsun kısa. Biz saltın dünyada
қайтпа көргөсің көзіңмен ömür kıska akıllı aytı urfa işleri bozulmazsa bizden tırlıyları bor tersi cümleleri aşık çamı çilava баракелде бар болуңуздар. Урматтуу Толкунай, Акжол студиябызга дагы бир жолу кош келиңиздер. Анда эркин микрофон берейин. Телекөрүүчүлөрдү Орозо айы менен куттуктап, ыраазычылык билдирсеңиздер болот, кимдерге болсо дагы келиңиздер. Анда эмесе мен жалпы ошо кыргыз элиме тынчтык, бакубат жашоо каалап, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым ошо жүрөктөрүбүзгө ыйман берип, ар дайым жакшы күндөрүн насип этсин деп каалоо тилек айтмакчымын. Жана мени көрүп жаткан ата энеме салам. Мен де салам дейм. Биринчиден кутман таң баарыңыздарга, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Саламатсыздар деп таанышкан баштайбыз. Саламатсыздар деп. Кайра баштан баштайлар. Ошол азыр орозо айы барын кармаган орозолор кабыл болсун. Ошондой эле бизди көрүп жаткан көрөрмандарга, ата энебизге, бир туугандарыбызга чоң салам. Рахмат, бар болуңуздар. Биз телекөрүүчүлөргө тааныштырып өтөлү. Бүгүн биздин куттуу студиябызга келген коноктор мына ошо искусство факультетинин 3-курсунун тагыраак студенттери келип отурушат. Булар Акжол Назырайлы уулу жана ошондой эле Алмазбек кызы Толкунай деген уул кыздарыбыз келип, жашынакай мынакей музыкалык аспаптар менен жашынакай ырларын тартуулап келишти. Сиздерге дагы рахмат. Сиздердин дагы орозоңуздар кабыл болсун. Жана Акжол мырза ырдагандай жашынакай сабак болчу экен. Из калтырыңыздар, талантыңыздар ташкындай берсин. Негизинен ушундай биз эстрада жылдыздарына караганда ушундай студент, ырга жакын адамдарды чакырып атабыз. Себеби буларга дагы максаттарынын алдыдагы ийгиликтерине бир аз болсо дагы стимул болуп калсын деген